Кутман кеч кандайсыздар? Азыр 1-2 мүнөт сабак 1-2 мүнөт күтүп туралы адамдарды, англис тили үйрөнүүчүлөрдү. Андан кийин сабагыбызды баштайбыз. Ага чейин айтыңыздарчы, бүгүнкү тема эмне тема деп ойлойсуздар? Жакшы, рахмат. Кандайсыздар? Бүгүн дагы эң негизги грамматикалык бир эрежени үйрөтүп берем. Ошол эле башка чактардан айырмасы кандай, экөөнү айырмалаш үчүн кандай сөздөрдү колдонобуз, ошолор боюнча бир аз маалымат алабыз. Good evening. Андыктан дептериңиздерди алып, жазып, даяр болуп туруңуздар буюрса. Бүгүн сонун кызыктуу тема болот деп ишенем сиздер үчүн. Жана ошондой эле курс боюнча дагы маалыматтар, арзандатуулар жаңы жылга карата болот видеонун сабактын аягында. Андыктан фонд коюп, жакшы оюңуздарды бир жерге топтоп, бүгүнкү сабакка даяр болуп туруңуздар. Мен жакшы эле угуп жатамбы бул жака? Эгер жакшы эле угуп жаткан болсом, плюс белгисин таштап кетсеңиздер. Кайсы тема деп ойлойсуздар бүгүн грамматикалык эрежелер боюнча? Грамматикалык негизи буга чейин мен жеке катыма дагы аябай оор дагы эмес, жеңил дагы эмес, кичине орточо деңгээлдеги грамматикалык бир эрежени өтүп бериңиздерчи деп жазып калышты. Анын арасынан дагы ушул бүгүнкү мен өтүп берчи теманы сурагандар болду. Ошон үчүн ушул теманы тандап алдым. Кайсыл чак деп ойлойсуздар сиздер? Бул жака комментарийге жазып өтсөңүздөр. Жакшы эле болуп жатыптыр, молодцы, рахмат. Эми мен сиздерге суроо берейин. Мен жаңы эле тамак ичип бүттүм деп кантип которобуз? Мен тамак ичип бүттүм. Жаңы эле. Сиздер пока айтыңыздар, которуп туруңуздар. Мен сиздерге теманы ачып жакшы түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Кантип которулат? Мен жаңы эле тамак ичип бүттүм деп. I eat now. Жок. Мен тамак жейм. Азыр болуп калат. Бул дагы грамматикалык жактан туура эмес болот. I am eating now болсо анда present continuous болот. Билбейм дейт. Дагы кандай буга чейин англис тилин үйрөнгөндөр барбы? Ким которо алат? Мен жаңы эле тамак ичип бүттүм. Мындай карап турсаңыздар, бул өткөн чакка да окшошуп кетет. Бирок өткөн чак эмес бул. Мен тамак ичип жаңы эле бүттүм. Кантип которулат кана? I finished eating. Жок, бир аз ката. Бул сиз бир сөздү унутуп калдыңыз. Герунди менен бердиңиз, молодцы, бирок дагы бир нерсени унутуп калдыңыз, Жони мырза. I am eating now, Joe. I have just finished to eat. Молодцы. Finished десек болот, либо I have eaten. Да. Саламатчылык, Мирбек. Кандайсыңар? Так. Эми бүгүнкү теманы өтүп бере берейин, Анда эмесе 5 мүнөт күттүк, кирбегендер өзүнөн көрсүн. Анда эмесе бүгүнкү темабызды баштайлык, Бүгүнкү темабыз present perfect tense. Демек, present perfect деген эмне? Баарыбыз эле билебиз, То есть present simple дагы, present tense дагы, future tense дагы, past tense дагы өз ичинен 4кө бөлүнүп кетет. Present simple, present continuous, present perfect continuous. То есть ар бир биз кыргыз тилинде бир эле учурчак деген боло турган болсо, ал эми англис тилинде бир учурчактын 4 түрү бар экен. Демек, ошонун биз үчүнчүсүнө өтөбүз. То есть биринчиси simple, андан кийин continuous, андан кийин perfect. Демек, бүгүнкү темабыз present perfect болуп эсептелинет экен. Демек, present perfect деген эмне? То есть ошол теманы сиздерге ачып бергенге аракет кылам. Анда эмесе сабакка даярбызбы? Эгерде сабакка даяр болсоңуздар, бул жака өрттү же болбосо жүрөк жөнүнө таштап кетсеңиздер, сиздердин сабакка даяр экениңиздерди мен билейин. Андан кийин буюрса сабакты баштайлык.
сонун. Анда эгер жакшы угуп жаткан болсо, анда сабакты баштайлык. Комментарийди өчүрүп коюн, сиздерге дискомфорт болбош үчүн мен комментарийди өчүрүп коеюн. Так, анда эмесе бүгүнкү темабыз present perfect. Демек present perfect деген эмне? Present perfect деген present perfect деген бул англис тилиндеги бир чактардын бири. Жаңы эле мен айтып өткөндөй учур чактын 3-чү түрү. То есть бул негизи буга чейин башталган иш аракеттерди жана ошондой эле азыркы маанилүү болуп турган чакта, жана ошондой эле так убактысы айтылбаган кыймыл аракеттерде биз ушул present perfect'ти колдонобуз. Мисалы үчүн мен жаңы эле тамак ичип бүттүм. Азыркы учурга тиешеси бар, результат бар. То есть мен тамак ичип бүткөнүм. Курсагым той экен, курсагымдын тойгондугу, то есть факта, то есть азыркы учурда результат бар. То есть I have eaten дей турган болсок, мен жаңы эле тамак ичип бүттүм. Демек, азыр болгон сиздерге структурасы кандай, ошол боюнча толук маалыматты берем. Андан кийин сабактын аягында тапшырмалар болот, сөздөрдө бул жактан аткарыңыздар сиздер. Так, демек present perfect деген мурда башталган кыймыл аракет, азыркы учурда натыйжасы бар иш аракеттерде биз ошол present perfect'ти эмне кылат экенбиз? Колдонот экенбиз, окей? Андан кийин эми биз кайсыл учурда колдонобуз, то есть тажрыйба, experience деп коет. То есть тажрыйба буга чейинки, мисалы үчүн мен бир жака барып келгеме, мен бир жакта болгом. То есть бизде тажрыйба бар. Ошол эгерде биздин буга чейинки жашообузда, буга чейинки же болбосо азыркы жашообузда бир жака барып келген болсок, ошол present perfect тенсти колдонот экенбиз. Мисалы үчүн I have been to Turkey. То есть мен Турцияда болгом, Турцияга барып келгем. Демек бул учурда менин тажрыйбам бар. Демек I have been to Turkey. То есть качан болгону маанилүү эмес бул жакта. То есть мен ошол жака барып келгендим чындык. Мен Турцияда болчумун десек, анда I was in Turkey. То есть мен Турцияда болчумун болсо, бул past simple болуп калат. То есть учур өткөн чак болуп калат. Ал эми биз мен ошол жака барып келгем деген тажрыйбабызды айткыбыз келсе, анда сөз түрдө I have been to Turkey деп айтышыбыз керек экен. Андан кийинкиси, то есть натыйжа, результат аябагандай маанилүү азыркы учурда. Мисалы үчүн, азыр мен нежеме деп коеюн, ачкычын жоготуп алды да. She has lost her phone. Же болбосо she has lost her key, right? То есть ал ачкычын жоготту, же болбосо ал азыр телефонун жоготту. She has lost her phone. Ал өзүнүн телефонун жоготуп алды десек болот, же болбосо she has lost her key. То есть ал азыр ачкычын жоготуп алды. То есть натыйжа азыр маанилүү, то что телефонун же болбосо ачкычын жоготуп алгандыгы маанилүү. Демек, бул учурда биз lost деп айта турган болсок, жоготтуу болот экен. Ал эми азыр эле телефонун жоготуп алды десек, то есть бул учурда present perfect болуп калат экен. Окей? Андан кийин бул экинчи учурда ал өттүк сиздер менен. Андан кийин мына жакта караңыздар. Эгерде мисалы үчүн present simple'да keywords'тер бар, то есть always, sometimes, usually деген сыяктуу сөздөр бул present simple'дын ачкыч сөздөрү. Ал эми бул present perfect'тин ачкыч сөздөрү бул ever, never, already, just, yet сыяктуу сөздөр. Булар present perfect'тин ачкыч сөздөрү болуп эсептелинет экен. Жана ошондой эле ушул сөздөрдү биз present perfect'те колдонот экенбиз. Эгер ушул сөздөрдү сүйлөмдөн көрүп кала турган болсоңор, бул present perfect турбайбы деп түшүнүшүңүздөр керек экен. То есть өткөндөн азыркы убакытка чейин болгон иш аракеттерде биз present perfect'ти колдонот экенбиз. Мисалы үчүн I have lived here for 5 years. То есть мен ушул убакка чейин 5 жылдан бери мен ушул жакта жашап келем. То есть азыркы учурдагы маанилүү, то есть өткөнкү убактан бери азыркыга чейинки убакытты биз ушул present perfect менен берет экенбиз. Мен 5 жылдан бери ушул жакта жашайм деп айткыбыз келсе, эң негизги маанилүү учурду караңыздар. Бул жакта убакыт так көрсөтүлбөйт. Кечөө же болбосо өткөн жылы деп present perfect'те көрсөтүлбөйт. Эгерде ушундай yesterday, last year деген сыяктуу убакыттар так көрсөтүлө турган болсо, анда бул past simple болуп
эсептелинет экен. Окей. Тема түшүнүктүү эле болуп жатабы? Мен жакшы эле угуп жатамбы? Бул жактан плюс белгисин чыгып кетиңиздерчи, эгерде жакшы эле угуп жаткан болсо. Ооба, жакшы дейт. Окей, анда убакытты сөзбөй мен уланта берейин, комментарийде өчүрүп коюн дагы. Эгерде тема жагып жаткан болсо, түшүнүктүү болуп жаткан болсо, бул жака отторду же болбосо жүрөкчөлөрдү таштап кетсеңиздер болот. Мен сиздерге канчалык деңгээлде түшүндүрүп жатканымды мен бул жактан сезип турайын. Так. Эми караңыздар. То есть жаңы эле мен айтып өткөндөй эле ачкыч сөздөрдү колдонуп келсе, бул ачкыч сөздөрдү каягына колдоносуз? Эгерде суроо берсек, сүйлөмдүн башына кетет дагы. Have you деген фразадан кийин кетет экен. Have, never, already, just, yet деп. Бирок кээде сүйлөмдүн аягына да келип калышы мүмкүн. Жана ошондой эле, мисалы үчүн, have you ever tried online learning? То есть буга чейин сиз онлайн окуп көрдүңүз беле, кандайдыр бир курстарды же болбосо кандайдыр бир сабактарды онлайн окуп көрдүңүз беле деп сурап жатат. Демек ушуну бул учурда биз present perfect менен суроо берет экенбиз. Жана ошондой эле мына for, since деген сөздү дагы кошуп present perfect'те сүйлөм түзсөк болот экен. Мисалы үчүн караңыздар, I have lived here for 5 years. Мен жаңы эле айтып өткөндөй 5 жылдан бери мен ушул жакта жашап жатам. Ал эми экинчиси болсо I have worked here since 2020. То есть мен 2020-жылдан бери жашап келатам. То есть көрдүңүздөрбү, эгерде for боло турган болсо бир определенный бир жылдар деле айтат экенбиз, мен 5 жылдан бери, 6 жылдан бери, 7 жылдан бери деген сыяктуу. Ал эми since дей турган болсо, ошол жылдан бери деп которулат. Since деген сөз ошо 2020-жылдан бери. То есть 2020-жылдан бери мен иштеп жатам. Көрдүңүздөрбү? То есть бул I worked болуп кала турган болсо, то есть past simple болот экен дагы. I have worked деген сөз деп сүйлөм түзсөк, анда бул present perfect болот экен. То есть действие мурда башталган, кыймыл аракеттер мурда башталган, бирок азыркы учурда действиясы бар, то есть результаты бар. Так. Андан кийин караңыздар. Көбүнчөсү ошол present perfect менен past simple'ды ар дайым алмаштырышат да. То есть кээде past simple менен сүйлөм түзүп коюшат, кээде present perfect менен сүйлөм түзүп коюшат. То есть past simple менен сүйлөм түзчү жерде. Эми караңыздар мына жакта. То есть present perfect'те ошол иш аракеттер качан болгону маанилүү эмес, ал эми past simple'да болсо убактысы так айтылат. То есть I have watched this movie. То есть мен жаңы эле бир кинону көрүп бүттүм. Качан көрүп бүткөнү маанилүү эмес, то есть качан башталганы. То есть мен просто эле ошол кинону көрүп бүттүм, жаңы эле көрүп бүттүм. Ал эми бул жакта экинчи сүйлөмдү карабыз. I watched it yesterday. То есть мен ошол кинону мен кечөө көргөм. Көрдүңүздөрбү? Экинчисинде бул past simple болду, ал эми биринчисинде болсо бул present perfect болду. Эрмек, ала тур чалкыларды ызылдатпай. Демек түшүндүк, I have watched this movie. То есть бул учурда present perfect болот экен дагы, ал эми I watched it yesterday болот турган болсо бул past simple болот экен. Так. Андан кийин карайбыз, эң биринчиси эле, то есть формуласын карап өтөлү. Негизи мен бардык эле эрежелерди түшүндүрүп жатканда сөз түрдө мен 3 формага бөлүп түшүндүрөм. Ошондо окуучуга, студентке түшүнүктүү болот. Мисалы үчүн эч нерсеге бөлбөй эле, кечке эле быдылдап эле айта бере турган болсок, анда окуучунун түшүнүгүндө эч нерсе калбайт. Ал эми ошол негизи 3кө же болбосо 2ге бөлүп түшүндүргөндө мээсине дагы сиңүүсү эффективдүү болот да. Мисалы үчүн могул жакта да азыр present perfect'ти 3кө бөлүп түшүндүрөм сиздерге. Positive, negative question, то есть оң форма, терс форма жана суроолуу форма. Мен кечээки теманы дагы, мурдагы күnkү теманы дагы 3кө бөлүп түшүндүргөм. Эгер мурдагы күnkү сабактарга катышкан болсоңуздар,
Муну дагы ушул present perfect дагы мен 3кө бөлүп түшүндүрөм. Эң биринчиси караганда оң форма. Демек, мен үй тапшырмасын жаңы эле бүттүм деп айткылыбыз келсе, I have finished my homework. Демек, структурасы subject деген эмне экенин дагы өткөнкү сабакта түшүндүрүп бергем. Subject дегенде, то есть subject pronoun, то есть ататоочтор, мен, сен, ал дегендин баары булар subjectке кирет. Андан кийин have деген этишти коебуз, жардамчы этишти. Андан кийин эгерде мен, сен, биз деген сыяктуу көптүк түрдө биз сүйлөм түзгүбүз келсе, анда have-ты колдонобуз. Ал эми эркектерге же болбосо аялдарга жандуу жансыз нерселер жөнүндө сүйлөм түзгүбүз келсе, анда биз сөз түрдө has колдонобуз. Жана ошондой эле этиштин 3-чү past participle деген бар. Ошол азыр кийинки слайдтарда дагы атайын ошол туура этиштерди жана туура эмес этиштерди слайдка чыгарып койгонмун. Сөз түрдө ошол жактан дагы туура этиштер деген эмне, туура эмес этиштер деген эмне деген маалыматты дагы алсаңыздар болот. Демек, ошол эстеп калыңыздар. Subject plus have, has plus verb 3. То есть 3-чү формасына part participle'ды колдонот экенбиз, окей? Андан кийин караңыздар, I have finished my work. Мен ишимди бүттүм. Ал экинчиси болсо she has learned English online. То есть ал азыр англис тилин үйрөнүп жатат. Мурда үйрөнүп баштаган, азыркыга чейин онлайн англис тилин үйрөнүп жатат. Көрдүңүздөрбү? То есть действие мурда башталган, азыркыга чейин уланып жатат. Азыр жыйынтык бар. Демек, бул оң формасы болуп эсептелинет экен. Демек, карайбыз, бул жакта англисче вариантында чыгарып койгом. Эгер буга чейин англис тилин үйрөнгөндөр болсо, how to use it, positive structure. То есть структурасы ошол эле оң формасынын структурасы. All subjects take the past participle form of the verb. То есть мына жакта eaten деп турган сөздөр булардын баары past participle болуп эсептелет экен. Эги биринчиси base form, негизги формасы, андан кийин өткөн чактагы формасы этиштини, ал эми үчүнчүсү болсо ошол present perfect, past perfectке колдонулчу сөздөрдү ушул past participle'да жайгашкан. Мисалы үчүн I have eaten, то есть мен жаңы тамак ичип бүттүм. You have eaten, we have eaten, they have eaten. Көрдүңүздөрбү? Ал эми he, she, it, то есть have, has-га өзгөрүп кетет экен. Жанагы present simple'да бардык этиштин эле аягына s мүчөсүн алып коебуз го, present simple'да сүйлөм түзүп атканда. Ошол эле эреже бул present perfect'те дагы колдонулат экен. Бирок has болуп өзгөрбөйт экен дагы, has болуп өзгөрүп кетет экен. Окей? Так. Эми то есть оң формасын түшүндүк. Эми кийинки формасы бул negative form. Демек, negative form деген сөз бул терс формасы, Бул учурда жанагы эле оң формасындагыдай эле просто have жана has-га not сөзүн кошуп койсок эле бул negative form болуп эсептелет экен. For example, I haven't seen him. То есть мен аны көрө элекмин. She hasn't done her homework. Демек, ал үй тапшырмасын жазап бүтө элек. Көрдүңүздөрбү? Бул учурда have, has-га not сөзү уланды, дагы терс роого ээ болдук. Так. Аделя, бергел кызым. Демек, түшүнүктүү эле болуп жатат, Бул жакта англисче вариантында кошуп койгом, how to use negative structure. All subjects take the past participle form of the verb. Тихо, мияка келип отуруп турчу кызым, мен сабак өтүп чөктү. Демек, көрдүк, subject дегендер I, you, we, they дегендин баары булар subject болуп эсептелет. Жана ошондой эле have-ге not мүчөсүн улатсак эле, то есть терс мааниге ээ болот экенбиз. Жана ошондой эле үчүнчүсү болсо past participle'ды коюшубуз керек болот экен. Окей? Мама. Тынч отуруп тур кызым, макул? Мен сабак өтөйүн. Анаlar кирип кетти. Мейли, кире берсин. Так, эми карайбыз. Үчүнчүсү болсо то есть question form, то есть question form деген суроолуу формасы, Суроолуу формада, демек, мисалы үчүн I have finished дей турган болсо,
I have finished дей тұрған болсақ, демек, ошол have деле астына жылдырып қойып кеміз. Демек, жана to be verb-ді өтіп бергенде деле мен сіздерге түсіндіргенмін. For example, I am a student дей тұрған болсақ, am I a student? То есть, to be verb-ді астына жылдырып қойсақ эле суроолуу сүйлөмгө болчу болсо, демек бул учурда деле I have finished дей тұрған болсақ, демек have I finished жол болсо, have I traveled деген сыяктуу сүйлөм түзөт экенбиз. Эми бул жакта карайсыз, have you ever traveled abroad? Демек, сиз дүйнө жүзүнө саякатка чыгып көрдүңүз беле? Бул жакта тажрыйбаңыз жөнүндө не болуп жатат, сурап жатат, Андан кийинкисин карайсыз, has she finished the course? Демек, ал курсун окуп бүттү беле? Көрдүңүздөрбү? Бул жакта результат аягандай маанилүү. Did she finish десек деле болмок, бирок бул учурда биз өткөнкү убакытта башталып, азыркы учурда результатты билгибиз келген үчүн, демек, present perfect'ти колдонот экенбиз. Тихо, кызым. Демек, түшүндүк, Эми карайбыз. Оң формасын түшүндүк, терс формасын түшүндүк, суроолуу формасын түшүндүк. Эми мына жакта маани беребиз, Жанагы эгерде туура этиш боло турган болсо, биз аягына иди мүчөсүн улайбыз. Ал эми туура эмес этиш боло турган болсо, биз не кылат экенбиз? Ошол этишке, этиштин past participle не кылат экенбиз? Колдонот экенбиз, окей? Карайбыз, мисалы үчүн, in the English language, the verbs are divided into two groups. То есть, этиштер жалпысынан экиге бөлүнөт экен, туура этиштер жана туура эмес этиштерди. То есть, regular этиштер, то есть, туура этиштер, ал эми irregular verbs деген, то есть, бул туура эмес этиштер экен, Regular verbs form their past participle by adding d or ed or id. То есть, негизги этишке эле ушул dни же болбосо idни же болбосо id деген мүчөнү улайт экенбиз. Ошондо regular verbs болуп эсептелинет экен, туура этиштер болуп. Ал эми экинчиси болсо irregular verb болуп эсептелет экен, бул туура эмес этиш. Туура эмес этиште жанагы этиштин 3 формасы бар, ошонун 3-чүсүн колдонот экенбиз. Эми, то есть туура этиштер жана туура эмес этиштер жөнүндө бир аз болсо дагы маалымат алдыңыздар, То есть regular verbs. Сіздерге түшүнүктүү болсун деп ар бирине дагы бирден мисал келтирип өткөм. Азыр бул жактан дагы сіздерге түшүндүрүп беремин. How to spell it? If the verb ends in a silent is simple at. То есть кайсыл учурда ди мүчөсүн улайбыз, кайсыл учурда иди мүчөсүн улайбыз, азыр бул жактан көргөзүп бергем. Эгерде аягында live, bake, hate деген сыяктуу этиштер менен бүтө турган болсо, и дегени, анда биз просто эле ди мүчөсүн улап коет экенбиз. Макулбу? For example, lived, hated, baked деген сыяктуу. Ал эми эгерде үнсүз тамгалар менен бүтө турган болсо, анда иди мүчөсүн улап коебуз, Talk, talked, clean, cleaned, watch, watch деген сыяктуу. Демек, булар туура этиштер болуп эсептелинет экен. Андан кийин кайсыл учурда биз I, E, D мүчөсүн улайбыз. Эгерде сүйлөмдөр Y тамгасы менен бүтө турган болсо, сүйлөмдөр эмес, этиштер, мисалы үчүн cry, carry, study деген сыяктуу Y тамгасы менен бүтө турган болсо, этиштер, анда биз I деген мүчөнү улап экенбиз. For example, cried, carried, studied деген сыяктуу. Көрдүңүздөрбү? Эгерде туура этиш боло турган болсо, ошол үчөөнүн бирөөсүнө коюп коет экенбиз. Либо D мүчөсүн улайт экенбиз, кээде иди мүчөсүн улайт экенбиз, көп мүчөсүн иди мүчөсүн улайбыз туура этиштерге. Ал эми ушундай Y тамгасы менен же болбосо үндүү тамга менен бүтө турган болсо, просто D мүчөсүн же болбосо id мүчөсүн не кылат экенбиз, улайт экенбиз. Тема түшүнүктүү эле болуп жатабы? Бул жака плюс белгисин таштап кетсеңиздер. Түшүнүктүү эле болуп жатабы? Бул жака плюс белгисин же болбосо жүрөкчө таштап кетсеңиздер, мен силердин канчалык деңгээлде түшүнүп атканыңыздарды билишим керек. Молодцы. Окей. Убакыт созбой анда түшүндүрө берейин,
Демек, экинчи этиштин түрү бул irregular verbs, то есть туура эмес этиштери. Туура эмес этиштерди азыр мен бул жака дагы чыгарып берем сиздерге. Сиздердин эсиңиздерде калат деп ойлойм. Колуңуздардан келсе, бул жака скриншот кылып алып алсаңыздар болот, Here is a list of some of the most common irregular verbs. То есть, бұл жаққа өткөн чагы берилбептир. Бұл жақта негизги этиш менен эле past participle берилиптир. Караңыздар, be, being, begin, began, bite, bitten. То есть, скриншот кылып алып, ушуну жаттасаңыздар болот. Болуу, баштоо, тиштөө, сындыруу, алуу, бир нерсени куруу, сатып алуу, кармоо, келүү, бир нерсени кесүү, do, жасоо, draw, сүрөт тартуу, drink, ичүү, drive, айдоо, eat, жөө, fall, кулоо, feel, сезүү, find, табуу, fly, учуу, get, алуу, бир нерсени, give, берүү, go, баруу, grow, өсүү, have, бар болуу, алуу, же болбосо бар болуу, have, у меня есть деген сыяктуу, keep, сактоо, know, билүү, live, калуу жана башка ушул сыяктуу. Демек, ушул кара болуп тургандардын баары base form деп коет, негизги этиштер. Ал эми многу розовый болуп турганы, фиолетовый, жашыл болуп тургандын баары булар past participle деп коет. То есть, ошол этиштин 3-чү формасы болуп эсептелинет экен. Сөз түрдө муну скриншот кылып алып алсаңыздар болот. Жаттаганга оңой болот. Ушул present perfect менен сүйлөм түзгөндө ушул демек розовый же болбосо фиолетовый же болбосо жашыл болуп турган, белгиленип турган сөздөр менен сүйлөм түзөт экенбиз. То есть эч качан base form менен сүйлөм түзбөйт экенбиз. Окей? Демек туура этиштер менен туура эмес этиштерди жакшы эле түшүндүңүздөр деп ойлойм. Эми for жана since деген сөздү дагы бир кыска түшүндүрүп кетейин, жана түшүндүрсөм дагы. Эми карайбыз мына могул жакта. For indicates the duration of the time. Демек, ошол вакыттан көз каранды дейт. Бул учурда карасаңыздар, I have studied medicine for 5 years. Демек, мен ошол медицина жаатында мен 5 жыл окугам. Демек, бул учурда көрдүңүздөрбү? Мурда окуп баштаган, азыр результат бар, Экинчиси, she has played the piano for 3 years. То есть, ал кыз пианинода 3 жылдан бери ойнойт, They have worked there for 6 months, дейт. Алар бул жакта 6 айдан бери иштеп жатат. Көрдүңүздөрбү? Мурда 6 айдан бери, 6 ай мурун иштеп башташкан, азыркыга чейин иштеп жатат деген сөзгө. Көрдүңүздөрбү? For деген сөздү. Андан кийин since дагы мен бир аз токтолуп өтөйүн. Since болсо refers to the starting point of the action дейт. То есть кайсы жылдан бери, кайсы убактан бери башталгандыгы бул жакта маанилүү дейт. I have read 30 pages since yesterday. То есть мен кечээден бери, since yesterday, жанагындай from yesterday десек деле болот, бирок бул учурда since деп колдонсок туурарак болот, Since yesterday. Мен кечээден бери 30 барак китептин 30 барагын окуп бүттүм. Көрдүңүздөрбү? Окудум. Же болбосо. He has worked as a teacher since 2010. Демек, көрдүңүздөрбү? Бул жакта 2010 жылдан бери иштеп жатат, ал мугалим болуп дейт. Көрдүңүздөрбү? We have worked here. We have waited for her since 8 p.m. Биз саат 8ден бери биз аларды күтүп, worked for her. Ал кызды 8ден бери күтүп жатабыз дейт. Көрдүңүздөрбү? Since менен for'дун айырмасы. Демек, for'ну биз бир определенный бир жылдарда колдонот экенбиз дагы, ал эми since болсо биз for'ну биз определенный бир жылдарда колдонот экенбиз, ал эми since болсо бир 2020 жылдан бери же болбосо так цифрада мынчанчы жылдан бери дегенде колдонот экенбиз since'ти. Андан кийин карайбыз. Эми азыр present perfect боюнча бир аз тапшырма берейин. Сиз бул жака комментарийге многу тапшырмаларды алып караңыздар, кимиңиздердики туура болот экенин, канчалык деңгээлде мен бүгүнкү сабагымды түшүндүңүздөр экенин көрөйүн. Сүйлөмдү present perfectке салып жана которуңуздар. Сиздер пока которуп туруңуздар.
Ким канчалык деңгээлде түшүндү бүгүнкү present perfect темасын канчалык деңгээлде түшүнүптүр көрөлүчү. Эмне экен өзү present perfect деген? Ким түшүндү? Билчинбаева, кечеден бери кирип жүрөсүз, сизде жаттап калмай болдум. I have finished my work. Молодцы, perfect. Мен жумуштарымды бүтүрдүм дейт, Молодцы. Да, finish эткенин түшүндүм. Азаматсыз Билчинбаева. Экинчи сүйлөмдү которуп көрүңүздөрчү. Ал эч качан онлайн курстарга окуп көргөн эмес, только офлайн курстарга окуп жүрүшөт. То есть көрүңүздөр, бул жакта дагы тажрыйба болуп жатат, Ал эч качан онлайн курстарды окуп көргөн эмес. Буга чейин present perfect эмне экенин билчү элең экенсиздер. Ошол боюнча да бир аз айтып өтсөңүздөр. She has never tried online courses. Молодцы, perfect. Super. Эми акыркысы. Башка өлкөгө чыгып көрдүңүздөр беле. Демек бул учурда дагы өткөнкү тажрыйба жөнүндө сөз болуп жатат, Has never online course. She has never. Нуржамал, молодцы. She has never tried. Болот, Туура этиш болгон үчүн, аягына ди мүчөсүн улайбыз, Have you ever visited another country? Молодцы. Белтинбаева, айтсаңыз, буга чейин present perfect боюнча маалыматыңыз бар беле? Кандай түшүндүңүз? Конспектлеп жазып отурдуңузбу? Ошону айтып өтсөңүз, бүгүн акыркы сабак аябандай мен үчүн кызыктуу болгондой сезилип жатат. Буга чейинки 4 эфирге чейин. Эгерде буга чейин present perfect эмне экенин билбей, бүгүнкү менин сабагымда present perfect эмне экенин билсеңиз, анда сонун. Мен үчүн аябандай кубанычтуу жаңылыктардын бири десем дагы болот. Так, эми түшүнүктүү эле болду окшойт, Present perfect деген демек өткөнкү убакта башталган, азыркы учурда жыйынтыгы бар кыймыл аракеттерди биз сүрөтөдө. Ушул эмнени колдонот экенбиз? Present perfect'ти колдонот экенбиз. Тема түшүнүктүү эле болду окшойт деп ойлойм. Тема сиздерге түшүнүктүү эле болдубу? Анда эмесе мен жанагы башында сиздерге сөз бергендей, курсума арзандатууларды, кандай арзандатуулар бар экенин бул жакта курс боюнча бир аз маалымат берейин дагы, анан арзандатуулар боюнча маалымат берейин. Бүгүнкү сабактан кийин жакшы түшүндүм дейт. Кубанычтамын. Так, эми курсум боюнча бир аз маалымат берип өтөйүн дагы, ошон менен сабакты жыйынтыктайлы. Негизи курс тууралуу маалыматты бул жакта чыгарып коеюн сиздерге. Негизи сабактар башталгыч деңгээлге жана улантуучу деңгээлге дагы группа ачык негизи. Максимум 7-8 гана адам алам. Группага 15-20 адамды толук алып мен сабак өтпөйм. Анткени мен үчүн результат маанилүү. Сабактар жандуу өтүлөт, жумасына 3 жолу. Даяр сабактарды жөнөтүп коюлуп отурбайм. Сабактар сакталат дагы, Telegram группага жөнөтүлөт. Андан кийин убагы болсо Кыргызстандын сааты менен 21:00 болот. Баасы негизи бул жаңы жылдык акцияга чейин дагы акция кылганмын. Ошол үчүн бир айга 3000 сом деп арзандатуу кылганмын. Негизи жандуу сабактардын кымбат болот, даяр сабактарды деле ушул 2,5 миң 3 миңге өтүшөт башкалар. Бирок мен
даяр сабактарга ыраазы болбойм. Көбүнчөсүн керек болсо масштабка чыккан күндө дагы даяр сабактарды жөнөтсөм дагы мен жумасына бир жолу жандуу эфир өтөм. Анткени жандуу эфир жок, кайтарым байланыш жок, тил үйрөнүү мүмкүн эмес. Муну мен рахмат, жеңил жол менен түшүндүрүп өткөнсүз дейт. Рахмат, кубанычтамын. Клара, Клара дейм да. Белсенбаева, атыңыз жок экен, кечиресиз. Рахмат комплиментиңизге. Анан бир айга 3000 сом деп акция баа койгон. Бирок бүгүн азыр 24:00 чейин бүгүнкү күндүн эсебинен эгер ордуңузду брондоп же болбосо курска каттала турган болсоңуз дагы 500 сом арзандаттым. Демек 2,5 сомго бир айга толук үйрөнсөңүздөр болот. Бир ай байкап көрүп, курстун менин методикам кандай, бир айдын ичинде эмнени үйрөнө алдыңыздар, ошол жыйынтыгыңыздарга карап, андан кийин дагы улантсаңыздар болот. Башка деңгээлдерди дагы. Бул жакта менин реквизиттерим турат, ошол жака ордуңуздарды брондоп же болбосо курска толук төлөм жүргүзсөңүз, мен сиздерди группага кошо турган болом. Рахмат, түшүнүктүү эле болду. Негизи мага көп адамдар жазып атышат азыр. Буга чейин бир ай үйрөнгөм, 2 ай үйрөнгөм деп. Анан сурадым мен аларданчы, буга чейин эгерде бир ай, 2 ай үйрөнсөңүздөр, эң оңой грамматикалык эрежелер бар, present perfect деген чак бар. Present simple деген чак бар, эң оңой. To be verb деген грамматикалык бир эреже бар. Ошолорду билесизби? Буга чейин эгер үйрөнгөн болсоңуз десем, жок, уккан эмеспиз дейт да. Менин курсумда хотя 0-дон баштаса дагы бир айдын ичинде present perfect эмне экенин, to be verb эмне экенин, present continuous эмне экенин башталат. Биякта башталат деп турса мен сиздерге кошулуп кетип атам. Демек бир айдын ичинде ошол максимум 3-4 эреже, минимум 2-3 эреже үйрөнүп чыгасыздар. Хотя 0-дон баштасаңыздар дагы. Андыктан убактыңыздарды текке кетирбей, сөз түрдө катталып, ордуңуздарды брондоп жетишиңиздер. Орундар чектелүү. Реквизиттерди бул жакка таштап койдум, скриншот алып, мага скриншот жөнөтүп, WhatsApp'тан фамилия атыңызды жазып койсоңуздар, мен сиздерди группага кошо турган болом. Дагы кандай суроолоруңуздар бар, бул жака жазыңыздар. 1-2 мүнөттөн кийин сабагымды жыйынтыктайм мен. Нақта бир суроо жүргөнү. Салам, качан башталат сабак дейт. Сабак буюрса 5-январь күнү башталат. Алгачкы сабагымды өтөм. Сөз түрдө буга чейин англис тилин үйрөнгөн болсоңуз, кызыгып жүргөн болсоңуз, сөз түрдө убакытты өткөрбөй жаңы жылга жаңы дем менен, жаңы билим менен кирип барыңыздар. Кандай суроолоруңуздар бар? Бул жака жазып өтсөңүз болот. 1-2 мүнөттөн кийин эфирди жыйынтыктайм. Анда эмесе мага сурооңуздар жок болсо, сабак жаккан болсо, анда мен сабагымды жыйынтыктап, эфиримди жыйынтыктап чыга берейин. Башка суроолоруңуздар жок болсо, эгер суроолоруңуздар болсо, анда мага WhatsApp'тан жазсаңыздар болот. Дагы да толук маалыматты берем. Жазыр.